Өлкөнүн 7 дуанында менталдык арифметика методун жайылтып, логикалык ой жүгүртүүсү күчтүү окуучуларды тарбиялоого салым кошкон мугалимдер Талас облусунда жолугушту. Алар өз тармагында тажрыйба алмашып, жаңы методикаларды жайылтууну макулдашты. Менталдык арифметиканы Кыргызстанга алып келген Сайкал Асылбекова Талас облусундагы менталдык арифметика боюнча билим берген мугалимдерге ыраазычылык каттарын тапшырды. Мына 7 жыл болуп калды. Биздин Кыргызстаныбыздын бардык 7 областына тарады. Талас өрөөнүнө болсо 2017 келген. Ошо 5 жылдан бери жакшы бардык райондорунда өнүгүп келе жатат. Баланын критикалык, системалык ой жүгүртүүсү, логикалык ой жүгүртүүсүн жакшы машыктырат. Жана өзүнүн эс тутумун жакшы машыктырып, баланын бардык жактан жалпы өнүктүрөт да, мээсин машыктырга турган бир жакшы курал. Ошонун жыйынтыгында мектепте болобу, же башка жакта болобу, бардык сабактардан көрсөткүчтөрү өйдөлөп, балабыздын өнүгүшү ылдамдай баштайт. Кичинекей Айбике Төрөкулова 6 жашынан баштап менталдык арифметикага катышып баштаган. Ал азыр 3 орундуу, 4 орундуу сандарды ооз эки түрдө оңой эле эсептеп коет. Айбике менталдык арифметика боюнча республикалык мелдешке катышып, чемпион болгон. Перзат эжесине бара апарып көргөздүм, мындай алып кете алабы, окуп кете алабы деп. Анан ал 1-2 эзеп берди, анан кийин эле эже берип баштаңыз алып кетет экен деди. Анан март айында бердим. Март айынан кийин анан июнь айында эже кызыңызды олимпиадага жөнөтүңүз ысык көлгө деди. Анан мен макул дедим. Анан июндун ошондо 15-теринде ысык көлгө олимпиадага барып келдик. Ал жерден 100 эзеп берет экен 20 минутта. Бул ошондо 12 минутта чыгарып койду. Андан кийин Бишкекке бардык. Бишкектин ал жактан да супер чемпионду алды. Талас облусунда менталдык арифметикага катышкан окуучулар арасында аз убакыттын ичинде ийгилик жаратып, республикалык жана эл аралык сынактарга катышып, алдыңкы орундарды ээлеген окуучулар көп. 2 олимпиадага катышкам. Bir олимпиададан уталбай калдым, сертификат алып келдим, бирок экинчи олимпиададан чемпион алып келгем. Мектептен жакшы окуп баштадым. Эсеп жакшы чыгарып баштадым. Чемпион утуп келдим, ошо эжекемдин жардамы үчүн. Менталдык арифметика 4 жаштан 16 жашка чейинки балдарга өз потенциалын өстүрүүгө, балдардын креативдүүлүгүн жана татаал эмес сабактардын жардамы менен аң сезиминин тездигин жогорулатууга жардам берет. Менталдык арифметиканын негизги принциби баш мээдеги 2,5 шарчанын бир убакта иштеши болуп эсептелет. Учурда Талас облусунда менталдык арифметика боюнча билим алууну каалаган балдардын саны күн санап өсүүдө. Ушул жерде окуган балдарды мен ойлойм, келечеги кең болот деп, себеп дегенде булардын логикасы, фотографический мышлениясы, воображениясы жана кыялдануу багы өстөрүнө багы цель, мечта койгонду үйрөнүшөт экен, ортодо жеңил жана оңой өтүшөт экен. Мен бардык ата-энелерди ушул жакка үгүттөп кетмекмин. 48 чемпиондор бар. Дүйнөлүк чемпиондон уже 8-чи чемпионатта жеңип атабыз. Кудайга шүгүр, эми быйыл Египетке даярданабыз. Менталдык арифметика методу менен окутуу учурда Бакай Ата, Талас, Кара Бура райондорунда жана Талас шаарында колго алынган. Менталдык арифметиканы окууну каалагандар аталган аймактардагы өсүү академияларына кайрылса болот. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Бакай Ата району.